Саламатсыздарбы? Эфирде назар апталык берүүсү, студияда Асанбек Каракозоев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Жалал Абадтын Тоскоол ата токой чарбасы 40 адамга эмгек акысын бербей атабы? Ош шаарындагы кооптуу жерлерге салынып калган делген май куючу жайлар бузула турганы дагы эскертилди. Мэр Таалайбек Сарыбашевдин ачуусу катуу келди. Кыргызстанга жумуш издеп келгендер көбөйдү. Эмигранттарга патент алдыруу иши кандай болот? Жалал Абадта бир нече адам милицияга нааразычылык билдирип чыгышты. Алар органдардын айрым кызматкерлери баңгизат менен кармалдыңар деп коркутуу жолу менен акча талап кылгандыгын айтышууда. Ош шаарында $1 миллион каражатка спорт комплекс курулуп баштады. Жалал Абадта 40 адам Тоскоол ата токой чарбасына нааразычылык билдирип чыгышты. Алар ушул жылдын февраль-март айларында аталган токой чарбанын 64 гектар жерине бадам эгишкен. Бирок арадан 4 ай өткөндүгүнө карабай эмгек акылары төлөнө элек. Бул жагдайды аталган токой чарбадан Дүйнөлүк банк каржылап жаткан проекттен акча келбей жаткандыгы менен түшүндүрүшөт. Деген менен териштирүү учурунда эгилген бадамдардын акысын эч кандай проектиси жок эле токой чарба өзү төлөшү зарыл экендиги маалым болду. Теманы Жалал Абадтан кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбаев улантат. Кылган мээнети акыбызды ушу лескосуна токой чарбадан ала албай атабыз да. Быйыл жазында 40 адам мурдагы Кочкорто, азыркы Тоскоол ата болуп биригип кеткен токой чарбанын 64 гектар жерине бадам эгип беришкен. Өзеки сүйлөшүү боюнча токойчулар бир чуңкур казып, ага бадам эккен адамга 87 сомдон акча төлөп бермек. 2 метрге 1 метр кылып казасыңар деген шырынасын. Анан ошондо жип тартып түздөп чапкыла деген, ошо жип тартканбыз ушу түздөп ушу кырларга. Ушул жактан баштап, ошо усталба турат. Ошо усталбага чаган эгилген. Усталбадан общий 64 гектар деп проектке берилген экен. Ошо 64 гектар эгилди да, ошо маңдай тескей болуп. Бул адырдын артында дагы маңдай тескейинде дагы эгилген. Токойчулар берген маалыматка таянсак, 1 гектар жерге 400дөй чуңкур казылган. Ошондо 64 гектар бадам эккени үчүн жумушчулар 2 миллион 230 миң сом акча алышы керек эле. Бирок ал акчадан 4 айдан бери кабар жок. Уже буларды эккенибизде где-то ушу марттын баштарында эккенбиз. 1-2леринде ушу бадамдарды эгип уже жерге түшкөн да уруктары. Февралдын аяктарында уже чабып бүткөнбүз. Кийин ушу апрелде бир кайрылдык эле майга чейин айыкчаңар болот деген. Ошондон бери күтүп отурабыз, буларда эч нерсе жок, кабар деле жок. Эми күнүнө бензинге расход кылганда бир машинада 5 бала болсоң, ушу 500дөн 100 сомдон айланып аткан. Ушуна где-то бир 11 күндөй иштедик да. Үзүлбөгөн үмүт менен жумушчулар токой чарбанын имаратына акчасын дагы доолап барышты. Бирок жетекчилик жогорудагы 64 гектар бадам Дүйнөлүк банктын каржылоосундагы проект менен эгилип жатканын айтуу менен акча келсе беребиз деп ишендирүүгө аракет жасады. Бирок камерага ачык сүйлөп берүүдөн баш тартты. Азыр бир сом ал элек, биз эчтеке жанакын боло элек да. Эми өзүнүн проектиңиздер деген суудан эмне себептен акча жок эле акчага бадам эктирип жөнүндө эми бизде ал сезон план бар да. Много 71 гектар 2019-га, 2020-га дагы 71 гектар. Ошо проекттин алкагында 142 гектар жерди эгип өткөзүп беришибиз керек да ошолорго. Тоскоол ата токой чарбасынын жетекчилиги айткан маалыматтарды тастыктоо үчүн Айна чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысына байланышып маалымат алууга мүмкүн болбоду. Бирок аталган агенттиктин Жалал Абад облусундагы башчысы Бакыт Эрмеков сөз болуп жаткан проекттин башчысы менен телефон аркылуу байланышкан учурда эгилген бадамдын акысын токой чарба өзү төлөшү зарыл экендиги белгилүү болду. Андай болмоду эмес бакы, ал төлөй турган менен болот да бакы. Жоқ, ошол тендери качан болот дейм да, тендери. Бул биринчиден, экинчиден проект төлөп берет деген ким айткан эмес андай. Мен айткан эмесмин. Аны ким төлөш керек анан? Ал лескосөзү төлөш керек, лескосөзү төмдөр өткөзүп бүтүрүш керек да. Эмгек акыларын ала албай жаткан жарандар бийлик өкүлдөрү депутаттарга акчаларын өндүрүп берүү боюнча соңку кайрылуусун жолдошту. Эгерде токойчулар мыйзам чегинде акыларын беришпесе, катаал кадамдарга барабыз деп эскертүүдө. Ал эми айлананы коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги жумушчуларга эмгек акысын Тоскоол ата токой чарбасы жакын арада төлөп берет деп ишендирди. Кабылбек Көчкөнбаев, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.
Буга чейин Ош шаарында кооптуу делген жерлерге салынып калган май коюучу жайлар бузула тургандыгы катуу эскертилген. Бул маселе өткөн айларда Ош шаарында жарылып кеткен АЗСке кылмыш иши козголгондон кийин айтылган. Бирок ошол жарылды делген май коюучу жайдын ээси кайрадан иштетүү үчүн оңдо түзөө иштерин жүргүзө баштаганда жергиликтүү тургундар арыз менен мэрияга кайрылышты. Алар жергиликтүү бийлик өкүлдөрү акча алып кайра иштеткенге уруксат бериши ыктымал деп шектенишет. Ал эми Ош шаарынын мэриясы буга кандай реакция кылды? Ош шаарындагы Түштүк-Чыгыш кичи районуна кире бериштеги Октан сервис аталышындагы күйүүчү май куюучу станция кайрадан иштешине жергиликтүү жашоочулар нааразылыгын ынтымак телеканалы аркылуу билдиришкен эле. Аныбыз жарылды, эмне болду эми? Ушул жердеги элдерге, кичине элдерге деген эме бериш керек, тынччылык бериш керек. Бул окуядан соң кала бийлиги күйүүчү май куюучу жайдын ээлери менен жолугушуу уюштурду. Жергиликтүү ишкерлер менен болгон жыйында мэрия эч бир ишкерден акча албастыгын айтып, Исанов көчөсүндөгү аталган май куюучу жайдын ишин токтотуу талабын койду. Мен ушундай эл жарылып, ушундай тынчтанып атса, ошодон акча алып кайра заправканы курдум. Бар ошо заправканы эгасы мына. Мына сиз биринчи жолу көрүп атам. Жолук. Мага келип укук органдарына акча бердим мен. Эмне үчүн ушундай Кудайдан коркпой ушул заправканы кайра ушунча элди, шаардыктардын бардыгын ушундай коркуп турган мезгилде кайра урматтабай, сыйлабай баштап атасың. Мыйзамдаштырып алып салбайсың. Нормал мыйзамдар бар да, өзүңөр деле бир иш кылып атканда ошончо акчаны салып атканыңарда мыйзамдын чегинде кылбайсыңарбы? Уруксатты алып, нормага туура келеби? Кийин салып алсам кайра бузуп ушерп болуп калбайбы деп өзүң суроо бербейсиңби? Атыңыз кем? Атың кем? Разрешение бере берет да, разрешение бере берет. Азыр ачык айтайын, аттарын айтпайм. Разрешение бергендерди түрмөгө киргизиш керек да. Кайсы жылы разрешение алсаң, ошолорду тартып туруп азыр кайрадан иш козгоп, тартылат сага разрешение берген. Биздин шаардын прокурор турат, бардык мына укук коргондор турат. Эме Котбекешек, Бешембек. Ошо тартыш керек ошондой нормага туура келбеген жерлерди кимдер уруксат бергендер. Ошто мындан ары май куюучу жай курууга уруксат берилбейт. Анткени Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашов кала аймагында май куюучу жай курууга тыюу салган буйрукка кол койгон. Ал эми буга чейин Ош шаарынын аймагында курулуп калып иштеп жаткан май куюучу жайлардын ээлерине өз каалоосу менен жабуу боюнча сунушун айтты. Май куюучу жайдын жетекчилери. Мына сиздерден мен сураныштагы нормага туура келбегендер өзүңүздөр эле азыртатам. Биз документация башка соода үйү кыласыңар, гостиница кылсаңар, эл мындай тынчтанбай турган немерат кылсаңар, мен бардык жагынан жардам берейин сиздерге. Жыйында шаардагы май куюучу жайлардын ээлери бир катар сынга алынды. Ошондой эле мындан ары да май куюучу жайлардын коопсуздугу, мыйзамдуулугу текшерилери кошумчаланды. Ал эми Ош шаарынын мэринин буйругу менен мыйзамсыз курулуштарга уруксат берген мамлекеттик органдын кызматкерлерине кылмыш иши козголо турганы айтылды. Курулуш болобу же болбосо ушундай бир АЗС деп койсо, аны комиссия кабыл алат. Комиссиянын ичинде архитектор болот, электриги болот, суу чарбасынан жана башка тийиштүү органдардан бир нече специалисттер болот. Эгер ошолордун кайсы бири мына айтып атат, өзүңүздөр уктуңуздар, бизде бүт уруксат кагазыбыз бар деп атат, бирок эмнегедир өрт коопсуздугу боюнча уруксат кагазы жок болуп атат. Ал өрт коопсуздугу боюнча кызматтын өкүлү ал жерде сөзсүз болуш керек болчу да, ошон үчүн ага баа берилет. Эгер ошол жок, ушундай бир акт вода берилип кете турган болсо, ага мыйзам ченеминде чара колдонулат. Шаардык милициянын маалыматы боюнча май куюучу жайдын жарылуусунан соң Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 1-бөлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестине катталган. Май куюучу жайдын ээсине кырсыктан соң тергөө амалдары жүргөн. Андыктан соттун чечими чыкмайынча аны кайра куруу же иштетүү мыйзамсыз болгон. Томойнук кылган деген бул бүгүнкү күндө мораторийга шылтоо жасап жатышат. Мораторий болуп аткан кезде текшерүүгө акыңар жок да. Бирок бүгүнкү күндө эгерде заправкаларда коопсуздук болсо, жеке эле заправка эмес, баардык нерселерде коопсуздук болсо, биз мораторийси жок эле, предписаниясы жок эле түз кирип аны токтотууга жана андан ары өзүбүздүн мыйзам чегинде иш кароого биздин укугубуз бар да.
учурда дагы эле май куюучу жайларга сотко чейинки төргөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Нормага ылайык май куюучу жайлар турак үйлөрдөн 50 метр алыс аралыкта жайгашы керек. Бул талапка туура келбегендерге ушул тапта акт түзүлгөн. Ошондой эле 22 жайда коопсуздук эрежелери сакталбагандыгы, ченемдик нормалар бузулгандыгы аныкталып, ал боюнча материал сотко өткөрүлгөн. Жыйынтык кандай чыгат азырынча белгисиз, бирок жергиликтүүлөр соттордон адилеттүүлүктү күтүп жатышат. Жүсбек Кошматов уулу, ынтымак. Жергиликтүү дыйкандардын өндүргөн түшүмүн сыртка сатууда маселе чыгып жаткан учурда Ош шаарынын тургуну сырттан киргизилген дарбыздардан кызыл боек чыккандыгын айтып чыкты. Ал дарбызды өзү жашаган үйдүн жанындагы күркөдөн сатып алган. Ошол эле учурда сатыкка чыгарылган дарбыз коондор текшерүүгө алынган. Анын жыйынтыгы менен дарбыздардын курамында нитраттар 2-3 эсеге жогору чыккандыгы да айтылды. Шаарга дүңүнөн алынып келинген мөмө жемиштердин сапатын ким көзөмөлдөйт? Алармандардын кооптонгон жүйөлөрүнүн негизи барбы? Кийинки материалда сөз болот. Мына, даже үзүлүп жатман кап кой. Канчамчы жери. Мына. Кутман Султанов өзү жашаган үйгө жакын жердеги күркөдөн ушул дарбыздарды сатып алган. Алып келип кесип жарым саатка тыныктыргандан соң дарбыздардын өңү өзгөрө баштаган. Кызыл түстөгү дарбыз кадимки боек кошулгандыгын байкаган шаар тургуну балдарына жедирбей, аны кайра сатуучуга алып чыгам деп отурган кези. Колдон алган дарбызды Тажикстандан алып келгендигин Кутманга сатуучу өзү айткан. Ана мына ошо түндөгүсү мунан деле жеп эле балдар кичине ойуп жейт, ана мына алда түндөгүсү турган сайын кызарат. Анан келинчегимде мына жерге төгүлүп атты эле мондай так болуп кетпейт да. Мондай алып мычкып дагы көрүп атты. Боегундагы немеси свети дагы башкача чыгат да булунчу. Андай болупчу. Анан кийин даам жок. Биртке жеп көрдүк. Бир дагы мындай бир шириндик дарбыздын немеси жок да. Сатуучулар азыркы убакта Өзбекстан жана Тажикстандан кирген коон дарбыздарды колдон аларын айтып чыгышты. Алармандар дарынын күчү менен бышкан дарбыздардан кооптонуп тандап алышат. Алардын бири Жумабай Жолдошов Баткен шаарынан келип атайын жолдон дарбыз алып жаткан учуру. Курамында дары көп болгон дарбыздарды ажыратуу кыйын. Ошондуктан жергиликтүү Шамалды Сайдын дарбызы бышканын угуп алып жатканын айтты. Кечээ күнү башка дарбыз алдым эле, Тажикстандыкы. Мага жакпады, начар ичи пишип өтүп кетиптир, уже күйүлүп калыптыр. Ууруу жолдор менен кирип атат да кызым. Эгер жакшы таможня менен кирсе, жакшы текшерилип, жакшы өтүп келгени бизге макул. Элге коопсуздугун алдын алуу максатында Ошто жаңы чыккан дарбыз коондордун курамындагы азоттун көлөмү текшерилди. Текшерүү учурунда дарбыздардагы нитраттын көлөмү эң жогоркусу 200 граммга чейин жеткен. Негизи нитраттын көлөмү 1 килограммда 45-тен 60 граммга чейин болуусу керек. Текшерип бериш биздин милдетибиз. Бирок тилекке каршы бизге эч ким кайрылбайт, көпчүлүк кайрылбайт. Ар кандай жол менен кайерде бизде аткезчиликтен баштап өзүнүн огородунда, өзүбүздүн жерде дагы өстүргөндөрдүн ошол жана нормадан ашык кетип калса, ошону иликтеп, далилдеп бергенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, эгер бизге кайрылса. Түштүк региону боюнча ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун адистери белгилегендей, борборго тургундар кайрылып продукцияны текшерүүдөн өткөрсө болот. Дыйкандар өздөрү шаарга дүңүнөн сатууга алып чыккан жер жемиштерди атайын лабораториядан текшерүүдөн өткөргөндүгү тууралуу кагаз алышы керек. Бирок көпчүлүгү мындай кадамдары жок эле иштешет. Ошол себептен тийиштүү кызматтар тарабынан тонналаган жер жемиштер кайрадан кайтарылган факты да жок эсе. Кээ бири аткезчилик жол менен келип калып атат, кээ бири мындай өтүп келип атат. Эгер ошол чек арадан, мисалы бүгүнкү күндө бизде Өзбекстан менен мына таможня зонадагы мамлекеттер менен чек арабызда ушул маселе ачык. Эгерде ошолордун баарын каттоодон өткөртүп, ошол жерден текшерсе, ал жердеги лабораториялар да бар. Ошол лабораториялар ошол жерден текшерип, анын канчалык залалсыз экенин аныктап бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыркы учурда шаардын базарларында сырттан кирген дарбыз коондор сатылып жатат. Мөмө жемиштер бышып жетилген мезгил келгенде гана курамындагы нитраттар азаят деп билдиришти адистер. Ал эми мөмө жемиш коон дарбыздарды убагында бышып жетилгенде гана сатып алуу керекпи же азыркы учурда бышкандабы, аны аларман өзү чечет. Махпурат Алибаева, Нурсултан Абдыкерим уулу, Ынтымак. Ош шаарында мал жандыктарга жана үй канаттууларына берилүүчү тоюттар чыгарыла баштады. USAID-тен Агро Горизонт долбоорунун колдоосу менен
Комбикорм заводу курулуп ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Аталган завод Toyota'дын 50-ге жакын түрүн чыгарат. Өндүрүш саатына 5 тонна жем чыгарса, бир айда 1000 тоннага жетет. Азыркы учурда коңшу Тажикстанга экспортко чыгарылууда. Заводдогу өндүрүш тууралуу кийинки материалда. Калдарбек Абдувахап уулу Комбикорм ишканасынын оператору. Заводду жүрүп жаткан иштин баары ага байланыштуу. Анткени мында чыгарылган Toyot'тар заманбап жабдуулардын жардамында чыккандыктан анын тынымсыз көзөмөлгө алып туруусу иштин жүрүшү үчүн өтө маанилүү. Элемент деп коет аны. Ошол витаминдер кошулат ошол жерде. Ошол жерде бул витамин салып, мага кнопка басат, кызыл кнопкасы бар, ошону басканда мен жерде мага көрүнөт. Мага сигнал берет, ушул даяр деп деген иш. Ошол жерде даяр болгондо мен чередон ачам, миксер аркылуу аралашып даяр жем ошол каптоо системасына жөнөйт. Өндүрүштө жалпы 12 жумушчу эмгектенип, тынымсыз иш жүрүп турат. Жумушчулардын айтымында алар үчүн шарт түзүлүп, техникалар мыкты болгондуктан тонналаган азыктарды чыгарууда маселе жаралбайт. Күн сайын көлөмүн көбөйтүүгө да мүмкүнчүлүктөр бар. Бу жака келет, мына жактан айланып келип туруп, аппаратка келет, бу жерден 5 жака капталат, килограммы өзү тарада тартат автомат түрүндө. Бул жерде лентага түшөт, лентадан бул жерде бир адам тигип, анан соң бул жерде 2 адам жыят. Күнүнө биз саатына эсептегенде бир 4-5 тоннадан жем чыгарууга жетишебиз. USAID'ын Агрогоризонт долбоору менен иш алып барган Комбикорм ишканасында айыл чарба багытында 50дөн ашуун Toyot'тун түрү чыгарылат. Агро өндүрүш жергиликтүү дыйкандардан үрөн алып, коңшу Тажикстан жана Өзбекстан өлкөлөрүнө экспорттойт. Мындагы өндүрүш европалык стандарттарга ылайыкташкан. Бункерлерден тегерменге келип тартылат. Негизи биздин тегерменибиз европалык стандартына ээ болгон Güler ишканасынан алынган. Бул азыр Кыргызстанда эң биринчи, эң жогору сапатындагы тегермен деп эсептелинет. Жакын арада эле заводко 350 000 еврону камтыган жабдуулар алынып орнотулган. Ишкана Агрогоризонт долбоору менен 2008 жылдан бери иш алып барат. Мимоза Жаныя кызы, Бексултан Абиев, Ынтымак. Кыргыз-Өзбек чекарасындагы достук көзөмөл өткөрүү жайынан бир күндө Өзбекстандан миңдеген жарандар өтүп келет. Алардын ичинен күнүнө 200дөн ашуун жарандар ошко түрдүү кара жумуштарга иштөөгө келишет. Алардын кээ бирлери бир жума келсе, айрымдары бир ай же андан көбүрөөк убакытка иштегени келгендер. Жумушка орношуу тууралуу эч кандай уруксат кагазын алышпагандыктан алар мыйзамсыз миграция катмарын түзөт. 2018 жылы Жогорку Кеңеш тарабынан мындай мигранттарга патент төлөмүн киргизүү сунушу айтылган. Толук катталбай, бирок иштеп жүргөн жумушчулар үчүн бирдиктүү тартип киреби? Кийинки материалда сөз болот. Бул Кыргыз-Өзбек чекарасындагы достук көзөмөл өткөрүү жайындагы жумушчу күчкө болгон муктаждык көрүнүшү. Өзбекстандын Андижан облусунан келген бул жарандар ошко түрдүү жумуштарга иштөө үчүн келишет. Бул жерде аларды канча күнгө кандай жумуштар бар экендигин айтып, Ош шаарына жана шаарга жакын аймактарга жумуш берүүчүлөр өздөрү алып кетишет. Аялдар үчүн үй жыйноо, талаа иштери, тигүүчүлүк, ашкана жумуштары болсо, эркектер үчүн устачылык, навайчы, талаа жумуштары бар. Акча иштейбиз, акчабызды берет, кайра кетебиз, жана кайра келебиз. Бир келгенде канча турасыз? Бир келгенде миграцияны немеге койса, 24 күн болсом 2 айга койдурабыз да, анан кийин 3 айга кетебиз. Болсом 5 күндө келебиз, 5 күндө кайра кетебиз. Иш, жумуш азыраак болсо 5 күндө кайра кетебиз. Кандай мына договор кыласың да, курулушта мынанча сом, мынанча сом өзүнүн ставкасы болот да. Күнүгө примерно 1,5 миң, 2 миңден түшүп калат. Ооба. Бирок чегарадан кирип жаткан ар бир жаранды тыкыр көзөмөлдөө мүмкүн эмес. Түрдүү жумуштар менен же туугандарына келгендер да көп. Укук коргоо органдары 10-бөлүм тарабынан көзөмөлгө алынчу бул мигранттардын конкреттүү жумушта иштөөсү үчүн жумушка орношуу тууралуу уруксат кагазын алуу керек. Анын негизинде жарандар медициналык кароодон да өтүшөт. Ал эми жумуш берүүчүлөрдүн үйүндө калып жалданып иштеген мигранттардын паспорту ошол үйгө каттууга алынышы зарыл. Азыркы учурда булар бир күнгө 1200дөн 1500гө чейин иштеп атат. Мамлекетке бир тыйын дагы пайдасы жок. Себеби булар өткөндөн кийин кайсы жумуш берип аткан адамбы же налогтордун көзөмөлдөө кылабы, ыктыярдуу патент алып иштеп, бир тыйын болсо дагы мамлекетке салыгын төлөп туруп иштесе жакшы болмок. Ушул учурда
Биздин өзүбүздүн деле канчадаган жумушчулар Пирбак зданийде турат, жана башка жерлерде турушат. Түрдүү кара жумушка тартылган мигранттар үчүн патенттик негизде төлөм киргизүү былтыркы жылы жогорку кеңештин отурумунда айтылган. Патент үчүн 500 сом өлчөм киргизүү сунушу коюлган. Талап боюнча иш берүүчү юридикалык жакты жумушка алса 4000 сом төлөсө, мигрант өзү жумушка орношсо 2000 сом төлөп патент үчүн тийиштүү документтерди алат. Ошол чет элдин жараны аныкталган болсо, анын салыктык жоопкерчилигин ошол чет элдик жарандын даражасында карап, алардан талап кылганга укугубуз бар. Бир сыноо үчүн 10 күн, 15 күн иштетишибиз керек дейт. Алар кандай жасайт, эмне кылат. Анан кийин ошолго деле убакыт берилбей эле, ошол ички иштер кызматкерлеринин жана милиция кызматкерлери келип, алардын документтерин сурап, кайра же Өзбекстанга киргизип, же бир тиешелүү чараларды көрүп атышат дейт. Биздин милиция кызматкерлери аларды ошол тыкыр изилдеп, жакшы эле иштешет экен. Учурда Кыргызстанга келип кара жумушка тартылган мигранттар үчүн патент төлөмүн киргизүү тууралуу мыйзам долбоору учурда кароодо. Ага ылайык өлкөгө келип иштеген жарандарга карата бирдиктүү тартип иштелип чыгат. Быйылкы жылы эле патенттик негизде экономикалык ишмердүүлүгүн жүргүзгөн чет эл жарандары аркылуу мамлекеттик бюджетке 2 миллион 600 миң сом салык төгүлгөн. Бул сума былтыркы жылы 2 миллион 300 миң сомду түзгөн. Махпурат Алибаева, Нурсултан Абдыкеримов, Ынтымак. Кыргызстан менен Иран Ислам Республикасынын ортосундагы келишимдин негизинде Ош шаарында курулуш башталган заманбап спорт комплексинин капсуласы салынды. Жалпы наркы 1 миллион АКШ доллары каражатты сарпталчу комплекстин курулуш иштери апрель айында башталып, 2020 жылга пайдаланууга берүү пландалууда. Ал эми спорт комплекстин курулуш иштерин ирандык компания колго алган. Теманы кабарчыбыз Мимоза Жаниё кызы улантат. Ош шаарынын Салиева көчөсүндө заманбап спорт комплексинин курулуш иштери башталып, капсула салынды. Ага Иран Ислам өлкөсүнүн Кыргызстандагы элчиси, Ош шаарындагы бийлик өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Буга чейин аталган аймакта балдар ойночу аянтча болгон эмес. Эми мынтип бул самалыкка жашоочулар кубанууда. Мындай балдарыбыз ойногону, мындай сыртка чыкканга ыңгайсыз эле да. Детский площадка деген жок. Баягы балдар чөмүлө турган жерлер да жок, машыга турган. Анан быйыл ушул ирандыктар алып, ушул быйыл ушул спорт комплексин салып беребиз деп заманбап, аябай жакшы иш-чара болду. Бул аянттын курулуш иштерин ирандык Альбурс Хитланд курулуш компаниясы колго алып 18 айлык мөөнөткө пландаган. Бирок мөөнөтүнөн мурда бүткөрүлүшү күтүлүүдө. Шаар бийлиги тарабынан жер бөлүнүп берилген. Курулуштун жалпы аянты 5170 метр квадратты түзөт. 1,5 жылга каралган. Карабастан бүгүнкү күндө подрядчиктер айтып жатышат, ушул жылдын акырына курулуш иштерин бүтүрүп пайдаланууга берүү боюнча. Сметалык басы 1 миллион АКШ доллары болуп гранттык каражат. Шаардыктарга жакшы маанай тартууланып жатканына Ирандан келген элчилик да кубанганын жашырган жок. Эки элдин кызматташтыгы мындан ары улана берет деген тилектерин айтышты. Иран элинин атынан Кыргызстанга, анын ичинен Ош шаарынын жашоочуларына ысык салам айткым келет. Буюрса, бул курулуп жаткан спорт комплексте Кыргызстандын желегин бийик көтөргөн мыкты спортчулар чыгаарына ишенем. Кыргызстандын наамысын коргогон эр азамат жаштар тарбияланып чыксын. Мындагы спорт комплексине кала бийлиги жер бөлүп берген. Ага жараша аянтка келүүчү жолду курулуш иштери бүткөндөн кийин асфальт төшөп беребиз деген убадасын берди. Ушул спорт комплекске келген жолду, мына центральный жолдон ушул жолго келгенге чейинки жолду биз мүмкүнчүлүккө жараша оңдоп беребиз. Ушуга чейинки санан ушул спорт комплекс бүткөндөн кийин кылбасак, азыр бул курулуш жүрүп атканда чоң машиналар кирет да кайра бузулуп калат. Бүткөндөн кийин биз аркасынан сразу асфальттатып беребиз. Жаңы курулуп жаткан аянт спорттун бардык түрүнө ыңгайлашат. Аймакта 5000ден ашуун жашоочу болсо, андагы балдарга деги эле бардык курактагы жарандар пайдаланса болот. Мимоза Жаниё кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Жалал Абадта бир нече адам милицияга нааразычылык билдирип чыгышты. Алар органдын айрым кызматкерлери баңгизат менен кармалдыңар деп коркутуу жолу менен акча алгандыгын айтышууда. Бирок облустук ички иштер башкармалыгы ал боюнча арыз түшпөгөндүгүн, ошол эле учурда ОКМК териштирүү иштерин жүргүзүп жаткандыгын кабарлады. Теманы аймактык кабарчыбыз Кабылбек Көчкөнбай уулу улантат. Ал наша менде болчу. Машинасына келгенден машинасына отуруп бардачок үстүнө коёрум мен, алар келип бизди кармады.
Хасанбек Даврановду милиция кызматкерлери коркутуу жолу менен достору жана тааныштарына баңгизат таштап, аларды карматып берүүнү талап кылышканын айтып чыкты. Корконуман, анан урганынан, буларды урганын силер элестете албайсыңар деле. Булар ушундай урат, адам ордуна көрбөйт, жерге жаткырып алып, бетиң тебелеп дагы тура берет. Пакетти кийгизип деле баклажка суу куюп башыңа урат. Ардемке кылып булар урат. Хасанбек баңгизат менен атайын карматкан жарандардын арасында айылдаш досу Арзбек Имаралиев да болгон. Аны Хасанбек жолугууга чакырып, унасына баңгизат салуу менен милицияга карматкан. Алардан бошоп чыгуу үчүн Арзбек 40 000 сом акча бергенге аргасыз болгон. Жаныма келип отурдум машинага. Олтуруп жүргүзүп атканымда эле ошо суда куруудан деп келип 4 опер кишилер кармап алып кетишти бизди. Суда курууга алып барып, ал жактан ошо кимден алдың, не бул сеники деп уруп, биздики мен чегем деп айтасың деп уруп эме кылышкан. Жабырлануучулардын дагы бири болсо, милиция кызматкери Улам Бакиев атайын баңгизатын үйүнө койдурганын айтууда. Анын ишендиришинче, жок жерден камалып кетпөө үчүн аларга 100 000 сом акча берген. Бакиев Улам мен өзүм жаныма келип, сени үйүңө койгонду билдиңби дейт. Жок, билбейм, мен ишканадан келип атам иштен десем, ал иштен эмес, өзүң маалыңдан сузактан балдар коюшкан деп ошо койганды Бакиев Улам өзү айтып кетти. Деген менен Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы кыйноого кабылдык деген жарандардан эч кандай даттануу түшпөгөнүн билдирди. Бирок ошол эле учурда алардын кайрылуусу менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы териштирүү жүргүзүп жатканын да маалымдады. Эгерде кандайдыр бир жаран милиция кызматкерлери тарабынан уртукмукка алынып же бир зомбулук көрсөтүлгөн болсо, ал боюнча албетте биринчи түрдө биз өзүбүзгө ошо областык иштер башкармалыгына кайрыла турган болсо, анда биздин Кыргыз Республикасынын ички иликтөө кызматынын Жалал Абад областы боюнча бөлүм кызматкерлери бар. Ошолор тарабынан иликтөө жүргүзүлөт. Ага юридикалык мыйзамдуу түрдө баа берилет. Бул жыл башынан бери милиция кызматкерлери уртокмокко алды деп даттанган алгачкы учур эмес. Буга чейин да бир жаран милициянын кыйноосунан баңгизатын мойнуна алганын айтып, апасына видео кайрылуу жасаган болчу. Бирок аны милиция четке каккан. Белгилей кетсек, Жалал Абад облустунда жыл башынан бери милиция кызматкерлери мыйзам бузган 23 учур катталган. Бул сандар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге аз. 3 опер урду машина менен салып келип алышып, Жалал Абад областынын УДСына. Мен мойнума алдым бардык нерсени. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. 8 жылдан бери гемодиализ алып, күн кечирип жаткан жаран кайрымдуу элдерден жардам сурайт. Баткен облусунун Кадамжай районунун 41 жаштагы тургуну тез аранын ичинде бөйрөгүн алмаштыруу керек. Дарыгерлер ага 2 бөйрөгүн соолуп калгандыгын айтышкан. Бөйрөгүн алмаштыруу үчүн $20 000 каражаты керектелет. Бирок таап алды. Мамажановдун мындай каражатка чамасы жетпегендиктен жардамга муктаж. Бейтаптын учурдагы абалы менен Мимоза Жаныбек кызы таанышып келди. 41 жаштагы Таабалды Мамажановдун күнү мына ушундай абалда башталат. Күн сайын таң ателикте айыгып кетем деген үмүт менен ооруканага барып гемодиализ алат. Анткени 8 жыл мурун оордакка кабылып, ошол жылдан тарта ооруканадан башы чыкпайт. Дарыгерлер ага 2 бөйрөгүнүн соолуп калганын айтышкан. Күндөн күнгө абалы оорлошууда. Аптасына 3 жолу диализге киремин. Ошол анан эми качанга чейин диализ алып жүрүшүмдө болду. Негизи бул неме билбейбиз. Ошого азыр бөйрөк койдурганга аракет кылдым. Мен бөйрөк койдурсам ушул диализге түшпөй калам, Кудай кааласа. Бейта учурда Ош облустук ооруканасынын жатаканасында күн кечирип келет. 2 кызынын бирөөсү Баткенде оорукчан чоң энесин караса, улуу кызы менен жубайы Бейтапты багат. Кыздары мектепке барбай да калышкан. Анткени алар да акча табууга мажбур болуп, чет өлкөгө бала багуучу болуп барышкан. 8 жылдын ичинде болгон мүлктөрүн, мал жандыктарынын баарын сатышкан. Үйдө эмек кыла турган ашыкча эмес жок, мал калыбыз жок. Ушу оорунун айынан ушинтип талаларда жүрөбүз, кыйналып, кысталып, кыйналсак эле эмне кылайлык? Айла жоктон жүрөбүз. Анан кызым кыйналганыбыздан 9-класстан немеге бир эже баламды багып берсин деп Москвага эме кылды, ошого барды. Айына 10 000 салып турду. Ошону менен эптеп тирилик өткөзүп жүрдүк.
Табалды Мамаджанов үй бүлөдө 5 тууган. 80 жаштагы апасы уулунун мындай абалынан улам жүрөк оорусуна кабылган. Мындай абал үй бүлө үчүн өтө эле оор. Мен азыр биякта айылда апам дагы жүрөк оорусу менен оор. Ал апам ар ушу 10-15 күндө өпкөсүгө суу толуп, сууну алдырып турат. Бейтаптын айтымында мамлекет тарабынан алган 6000 пенсиясы батирдин акысына жана күнүмдүк тамак ашка араң жетет. Эки бөйрөгүн алмаштыруу үчүн $20,000 керектелет. Ага жээни донор болууга даярданууда. Операция Бишкек шаарында жасалат. Анын үмүтү бир гана элде. Мага жардам бере турган эч ким жок. Ошого элге кайрылганым, колдо бар кайрымдуу адамдардан кичине жардам кылса, ушул бөйрөгүмдү алмаштырып алайын деп суранганым элден. Кайдыгер карабаган жарандар Табалды Мамаджановго төмөндөгү даректер аркылуу жардам колун сунса болот. Мимоза Жаныбек кызы, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер жарым саат бою назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.